Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакты баштаардан мурун баарыңарга ийгилик кааламакчымын. Анда эмесе информатика предметин окуп үйрөнүүнү улантабыз. Сабакты баштаардан мурун алтын эрежени эске салалы. Бүгүнкү сабакта кунт-кой бугабыз, жоопкерчиликтүү болобуз, берилген тапшырмаларды убагында аткарабыз, аракетчил болобуз. Сабактын темасы компьютердик презентациялар. Сабактын максаты окуучулар компьютердик презентациянын шаблону, дизайны, слайдтын макети, гипершилтеме, анимациянын эффекттери түшүнүгүнө ээ болушат. Презентация бул англис тилинде presentation көрсөтүү, информациянын көпчүлүккө көрсөтмөлүү жана натыйжалуу көрсөтүүнүн жолу. Компьютердик презентация тексттерди, сүрөттөрдү, фотографияларды, анимацияны, видео жана үн серияларын камтыган слайддардын бир графикалык стилде жасалган ырааттуулугун көрсөтүүчү мультимедиа продукт. Презентациянын слайды. Бул көп катмарлуу структура. Тандалган фонго текстти, сүрөттөлүштү жана башка объекттерди катмарлап жайгаштырат. Слайдтын объекттерин аларды демонстрациялаганда белгилүү бир ырааттуулукта жана берилген убакыт аралыгында пайда болуусун ылайыктап тураласа болот. Ошондой эле слайдтын ар бир объектисине анын слайдда пайда болуу жолун, анимация эффектисин, пайда болушун, учуп чыгуусун, жылып чыгуусун жана башка көптөгөн анимацияларды тандаса болот. Слайддардын алмашуусу маусту чакылдатуу же автоматтуу түрдө убакыттын берилген аралыгы аркылуу пайда болот. Слайддарда ар кандай информациялык объекттер, тексттер, схемалар, таблицалар, фотографиялар эле эмес, гипершилтемелер презентациянын башка слайддарындагы, башка файлдардагы жана интернет тармагындагы информациялык объекттерге өтүүнү камсыз кылуучу шилтемелер да жайгаштырылышы мүмкүн. Гипершилтемелер. Булар слайддарда жайгаштырыла турган презентациянын слайддары боюнча навигацияны камсыз кыла турган башкаруу кнопкалары эсептелет. Төмөндөгү сүрөттө PowerPoint программасынын башкаруу кнопкалары жайгашкан. Эгер гипершилтемелер катары тексттик объекттер эле чыкса, мындай технология гипертекст деп аталат. Эгер гипершилтемелер катары тексттик объекттерден тышкары графикалык жана үн объекттери чыкса, мындай технология гипермедиа деп аталат. Презентацияны түзүп жатканда төмөнкү этаптарга таянуу керек. Биринчи, презентацияны пландаштыруу. Экинчи, слайддарды түзүү жана редакциялоо. Үчүнчү, презентацияны монтаждоо. Төртүнчү, түзүлгөн презентацияны аудиторияга айтып берүүгө даярдануу. Мультимедиа презентацияларын түзүү үчүн абдан кеңири таралган программалык каражаттар болуп, Microsoft PowerPoint тиркемелери эсептелет. Презентацияны пландаганда биринчи кезекте анын максатын аныктоо керек. Андан кийин ал презентацияга шаблон тандоо керек. Шаблон бул белгилүү бир информациялык объекттерди киргизүү үчүн орду каралган бир нече слайдтан турган атайын жыйноо. Презентациянын дизайны. Презентацияга дизайн берүү үчүн меню саптагы дизайн пунктуна кирип, ал жерден өзүбүз каалаган дизайнды тандап коюп алсак болот. Слайдтын макети. Слайдга макет берүү үчүн главная, андан макетке кирип, макетти тандап алабыз. Макеттин бир нече түрү бар. Анимациянын эффекттери. Объектке анимация коюу үчүн сөзсүз түрдө объектти белгилеп, андан анимация менюсуна кирип, объектке анимация берүү керек. Анда эмесе балдар, сабакты жыйынтыктайлы. Сабакты жыйынтыктоо үчүн төмөнкү тестти иштейли. Биринчи, презентация деген термин эмнени түшүндүрөт? А вариант.
Презентация англис тилинде presentation көрүү бул информацияны көпчүлүккө көрсөтмөлүү жана натыйжалуу көрсөтүүнүн жолу. Б вариант бул көп катмарлуу структура. В. Презентация англис тилинде presentation билдирүү бул информацияны көпчүлүккө билдирүү жана натыйжалуу тааныштыруунун жолу. Бул жерде балдар туура вариант А варианты. Экинчи, компьютердик презентация деген эмне? А вариант. Презентация англис тилинде presentation көрсөтүү бул информацияны көпчүлүккө көрсөтмөлүү жана натыйжалуу көрсөтүүнүн жолу. Б вариант. Бул көп катмарлуу структура, сүрөттөр, видеолор. В. Тексттерди, сүрөттөрдү, фотографияларды, анимацияны, видео жана үн серияларын камтыган слайдтардын бир графикалык стилде жасалган ырааттуулугун көрсөтүүчү мультимедиа продукт. Бул жерде туура варианты В варианты. Үчүнчү, гипертекст деген эмне? А. Эгер гипершилтемелер катары тексттик объекттер эле чыкса. Б. Эгер гипершилтемелер катары тексттик объекттерден тышкары графикалык жана үн объекттери чыкса. В. Тексттерди, сүрөттөрдү, фотографияларды, анимацияны, видео жана үн серияларын камтыган слайдтардын бир графикалык стилде жасалган ырааттуулугун көрсөтүүчү мультимедиа продукт. Бул жерде туура варианты А варианты. Төртүнчү. Презентациянын шаблону деген эмне? А. Эгер гипершилтемелер катары тексттик объекттер эле чыкса. Б. Бул белгилүү бир информациялык объекттерди киргизүү үчүн орду каралган бир нече слайдтан турган атайын жыйноо. В. Тексттерди, сүрөттөрдү, фотографияларды, анимацияны, видео жана үн серияларын камтыган слайдтардын бир графикалык стилде жасалган ырааттуулугун көрсөтүүчү мультимедиа продукт. Туура варианты Б варианты. Бешинчи. Презентацияны түзүп жатканда кандай этаптарга таянуу керек? Биринчи. Презентацияны пландаштыруу. Экинчи. Слайдтарды түзүү жана редакциялоо. Үчүнчү. Презентацияны монтаждоо. Төртүнчү. Түзүлгөн презентацияны аудиторияга айтып берүүгө даярдануу. Үйгө тапшырма балдар. Телефонуңардан PowerPoint программасын көчүрүп алып, өз алдыңарча менин классым деген презентация түзгүлө. Ал түзүлгөн презентацияны мугалим эжеңердин почтасына жибергиле. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолукучакты сак саламатта тургула.